Азыркы мыйзам долбоору боюнча элдер чогулуп атат. Азыр жаш активисттер, негизи эле кайдыгер эмес жарандар чогулуп, азыр учурда могу парламентте сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча сөз эркиндигине кол салуу болуп атат. Ошого каршы бардык каалоочулар келип катышып атышат. Биз муну мыйзамсыз деп эсептейбиз, анткени сөз эркиндиги өлкөбүздө кала бериш керек жана сакталыш керек. Бросать все и бороться за свободу, которую мы обрели благодаря 2 революциям. Но, к сожалению, история этих людей ничему не учит. Они продолжают делать все для узурпации власти. Я вот здесь бежал сейчас в сланцах. Честно говоря, у меня свои дела. У каждого из нас свои дела. Нас называют проплаченными троллями. Это абсолютная ложь. Никто здесь не получил ни сома, ни тыина. И вот такие вот враги народа, не побоюсь сказать, сидят сейчас в Белом доме, прикрываются карантином и запрещают нам отстаивать свои права. Это какими подлыми надо быть людьми, чтобы прийти чтобы принимать такие законы и при этом ссылаться на карантин. Вы определитесь, вы тогда уже не принимайте законы до выборов. Раз мы все в карантине и нужно соблюдать какие-то меры предосторожности. Бүгін митингтің ең негізгі бұл стихийный митинг болып қалды. Ең негізгі мақсаты ушул елге қаршы болып жатқан мыйзамды биздин мындай сөз эркиндигибизге каршы болгон мыйзамды четке кагуу. Биз ошону талап кылып атабыз. Эң негизги талап ошол. Эмне үчүн бул сөз эркиндиги биз үчүн аябай маанилүү. Анткени сөз эркиндиги үчүн мына биз азыр баарыбыз көрүп атабыз, коронавирустун убагында дагы көп докторлор кыйналып жаткан убакта эч кимде мындай жакшы бир маскалар жок, костюмдар жок болгон мезгилде көбүнчөсү мамлекеттик органдар айтып атышты. Баары жакшы, баары сонун, биз даярбыз деп атышты. Бирок биз эч нерсеге даяр эмес болгонду биздин докторлор ошол өзүнүн сөз эркиндиги менен пайдаланып айтышты. Айтпаса эл билмек эмес, айтпаса элдик штаб пайда болмок эмес. Айтпаса мүмкүн азыркы учурда биз 10 деген кишилерди жоготпой 1000 деген кишилерди жоготмокпуз да. Ушул сөз эркиндиги үчүн биз сакталып турабыз. Сөз эркиндиги бул кыргыз элдин эң негизги жетишкендиги да. Ошону сактабасак биз мына 30 жыл демократияны куруп атканыбыз бул текке кетет. Анан эч кандай Туркменистан менен, Тажикстан менен айырмабыз жок болуп калат да. Экинчи нерсеси бул сөз эркиндиги менен бизнестин өнүгүү, сөз эркиндиги менен жумуш орундарды түзүүнүн байланышын айтып кеткем келет. Сөз эркиндиги аркылуу ишкерлер өзүнүн мындай укуктарын коргоонго мүмкүнчүлүгү бар. Сөз эркиндиги үчүн, сөз эркиндиги болгон үчүн биз ишкерлер өзүбүздүн мындай кызыкчылыктарыбызды дагы айтып берип турабыз. Мондай көйгөйлөр бар. Ушуну биз айтып берип атабыз. Өкмөт уккула депчи. Эгерде биздин өкмөт андай нерселерди укпаса, биз сөз эркиндигибизден айрылсак, анда биз эч нерсени айта албай калабыз. Ошондуктан ишкерлер Кыргызстандан качат, инвесторлор качат. 100 миң деген, миллион деген жумуш орундары дагы азыркы учурда жоготуп аткан, андан дагы көп жоготобуз. Кыргызстан экономикалык чоң бир рецессияга түшөт, дефолт болот. Анан эч кандай бизди мондай катуу араганда диктатура режим менен бизге айтат: мына силердин демократияңар үчүн бизде эч нерсе өнүккөн жок деген ушу демократияны наоборот эметип коет да. Биз азыркы учурда демократиябызды, биз азыркы учурда сөз эркиндигибизди коргош керекпиз. Эң негизги нерсе ошол. Анткени ушул эле демократия аркылуу өзүбүздүн элибиз, калкыбыз 100 миң деген, миллион деген жумуш орундарды камсыздап турат. Ошону биз сакташ керекпиз. Ошол үчүн биз сөз эркиндигибиз үчүн күрөшүш керекпиз. Это не закон, это плагиат. 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 Долой антинародных депутатов. 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 Гульшат, сдай мандат. Гульшат, сдай мандат.
Ульшат, сдай мандат! Ульшат, сдай мандат! Ульшат, сдай мандат! Мен Гүлшат Асылбаеванын кабыл алып аткан мыйзам долбооруна каршы пикиримди билдирейин деп келдим. Себеби бул адам укугун тебелөө, адам укугун кордоо деп кабыл алабыз. Адам деген сөз эркиндиги бул адам баласы үчүн эң акыркы өзүнүн оюн билдирүүчү, биздин азыркы заманда өз оюн билдирүүчү акыркы курал болуп калды. Себеби бизде азыр сотторго ишеним жок, бийликке ишеним жок. Анткени жөнөкөй граждандар өзүнүн каршылыгын акыркы куралы катары ушул сөз эркиндигин гана курал катары кабыл ала алабыз. Анан бизди ошол куралыбыздан дагы чектесе, бул мыйзамдын адам укугун тебелегенде эмне деп кабыл алыш керек? Ульшат, сдай мандат! Ульшат, сдай мандат! Ульшат, сдай мандат! Бүгін кабыл алса кийинки кадам бул президент кол коет. Президент кол койгондон кийин конституциялык палата бар. Ага да кайрылганга мүмкүнчүлүк бар. Конституциялык палата дагы чечим чыгарса, анда башка кадамдар жок. Ошо ойдон калабыз. Маданият министрлиги өз чечими менен сайттарды жапканга мүмкүнчүлүк берет. Бул түздөн түз сөз эркиндигине таасир тийгизет да. Демек отчетто жазаткан бардык бир басылмалар жабылып калуу коркунучунда да болот. Жабылып калуу эмес, эми силерге айтат да, бул маалыматты алып койгула, же болбосо силер Маданият министринин чечими менен сайтыңарды жабышыңар керек деп. Сот чечими жок эле силерди кылмышкер катары карап атат да. Да, они могут не бороться с коррупцией, они могут, мы все это видим, нас не обманешь. Но когда речь заходит о свободе слова, мы не дадим им заткнуть вам рты. Это наше конституционное право. Все их законопроекты по ущемлению прав, по ущемлению любых прав наших конституционных,